Тавхид ва Джихад Катебаси террорлук уюмунун Стамбулдагы ячейкасына тиешеси бар чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. 17 апрелде УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалык тарабынан жүргүзүлгөн эл аралык террористтик уюмдарга каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Тавхид ва Джихад Катебаси террорлук уюмунун Стамбулдагы ячейкасына тиешеси бар Өзбекстандын жарандары кармалды. Алар өз өлкөсүндө издөөдө жүрүшкөн. Аталган жарандар башка кооптуу өлкөлөргө чыгып кетүү үчүн жасалма документтерди алуу максатында Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүшкөн. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын улук лейтенанты жарандан алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин токтотуу үчүн 5000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталган. Бул факты боюнча опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголду. УКМК тергөөчүнү кармоо иштерин Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзгөн. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү дагы 50 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кармалган кызматкер кылмыш жазасы менен коркутуп тергөөгө чейинки текшерүүнүн материалдарын токтотуп берүү үчүн арыз ээсинен 100 000 сом талап кылгандыгы аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган кызматкер козголгон иштин алкагында соттун чечими менен үстүбүздөгү жылдын 12 июнуна чейин камакка алынып, Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагына киргизилди. Бишкекте 6,5 миллион сомдук мефедрон психотроптук затты сатууга аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Биргелешкен атайын операция жарым жылдын ичинде жүргүзүлүп, ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө 22 жаштагы жаран кармалды. Ал ар бири жарым литрден турган 4 желим бөтөлкө түрүндө салынган мефедрон психотроптук затты жашырылган жерден алган. Алынган психотроптук заттардын таза салмагы 1 килограмм 194 граммды түзгөн. Аталган психотроптук заттын баасы 6 миллион 567 000 сомду түздү. Бишкекте баңгизат жана психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоого шектүү кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында интернет дүкөндүн администратору аныкталып, 27 жаштагы жаран кармалды. Анын жанынан 5 кутуга салынган баңгизатка окшогон зат жана интернет дүкөндүн аккаунту бар телефон табылган. Экспертиза шектүүдөн табылган зат наша экендигин көрсөткөн, анын салмагы 7,5 граммды түзгөн. Шектүү соттун чечими менен номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Ошондой эле кылмыш иштин алкагында шектүү жашаган үйдө тинтүү жүргүзүлүп, салмагы 105 грамм марихуана табылды. Токмок шаарынын мэри кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин кармалган учурдагы видеосун таратты. УКМК Самаевдин Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар экендигин аныктап кармады. Ал 17 апрелде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Жер тилкелери боюнча коррупциялык схеманы уюштургандыгы үчүн Сузак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө мурдагы башчынын кол алдындагы кызматкерлери жана Сузак райондук кадастр архитектура башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери менен бирдиктүү кылмыштуу иш алып барып, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүп берүү боюнча коррупциялык схеманын уюштуруучусу болгондугу аныкталды. Сузак районунун Сузак Каркыра Мисте жана Благовещенко айылдарынын калкка кезек жана акысыз берилчү 100 бирдиктен ашык жер тилкелери башчынын буйругу менен жарандарга жасалма документтердин негизинде ар бир участок 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин акча каражатына сатылып кеткен. Жүргүзүлгөн баалоо экспертизасынын жыйынтыгында мыйзамсыз берилген жер тилкелеринин баасы 93 миллион сом экендиги аныкталды.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин 4 кызматкери кармалды. Департаменттин санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Кыргызстанга товарларды жана продукцияларды ташып келүү үчүн санитардык эпидемиологиялык корутундуларды мыйзамсыз берип келген. Тактап айтканда, ал аталган бөлүмдүн жооптуу кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, зарыл жол жоболорду сактабастан жана тиешелүү экспертизаларды жүргүзбөстөн кыска мөөнөттө бажы брокерлерине санитардык эпидемиологиялык корутундуларды берүү боюнча схеманы түзгөн. Мындан тышкары жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында сертификацияланууга тийиш болгон жүздөгөн ар кандай товарларга жана продукцияларга корутунду берүү үчүн пара алган ондогон фактылар катталган. Кылмыш иши боюнча санитардык эпидемиологиялык экспертиза департаментинин 4 кызматкери кармалып, Бишкек шаардык номер 1 тергөө камак жайына киргизилди. Чүйдө мыйзамсыз 4 тонна солярка сатып жаткан жаран кармалды. Ысык Ата районунун айрым тургундары күйүүчү майлоочу майларды мыйзамсыз сатуу аракеттерин улантууда. 16 апрелде Ысык Ата районунун Хунчи айылында жүргүзүлгөн ыкчам иштердин алкагында 4 тонна солярка сатып жаткан жаран жеринен кармалып, кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин бузгандыгы үчүн ага 17,5 миң сом айып салынды. Мамлекеттик салык кызматы башкармалыгынын инспекторлору келтирилген материалдык чыгымды иликтеп, аныкталган зыянды мамлекеттин пайдасына толтуруу үчүн чогултулган материалдарды Ысык Ата районунун сот органдарына өткөрүп берүү маселесин кароодо. Учурда тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Ошто аткезчилик жол менен ташылып келген балдар кийимдери аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, түштүк батыш бажысында Volvo үлгүсүндөгү унаа текшерилип, унаадан декларацияланмаган ар бир кутуда 20 даанадан 50 коробка өлчөмүндө балдардын костюм шымдары табылган. Товардын жалпы салмагы 432 килограммды түздү. Факты маалыматтык каттоо журналына катталып, материалдар транспорт прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Аламүдүн районунда унаа урдоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жабырлануучу милицияга арызы менен кайрылып, 16 апрелде саат күндүзгү 12 чамасында Карл Маркс айылындагы дүкөндүн жанынан Honda үлгүсүндөгү унаасын урдап кеткен белгисиз адамга чара көрүүнү өтүнгөн. Шектүү унааны катуу ылдамдыкта айдап бара жатып, башкаруусун жоготуп, электр линиясынын бетон мамысын сүзгөн. Унаа урдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүүнүн өздүгү такталып, ал Октябрь айылынын 36 жаштагы тургуну экендиги белгилүү болду. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди. Аламүдүн районунда мурда оор кылмыштары үчүн соттолгон Тажикстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Лебединовка айылында мурда Борбор каланын 1-май райондук соту тарабынан чек араны мыйзамсыз түрдө кесип өткөндүгү үчүн айып пулга жыгылган Тажикстандын 29 жаштагы жараны жашап жаткандыгын маалымдаган. Ошондой эле ал өз мекенинде мурда бир нече жолу оор кылмыштары үчүн соттолгондугу белгилүү болгон. Шектүү кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. 1-май райондук сотунун чечимин аткарбагандыгы үчүн айып пул түрүндөгү жаза эркинен ажыратуу менен алмаштырылган.